Birinchi radionun efirinden 2020-жылы 29-августта радио күзөт уктуруусунан чыккан Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Үштерек айылынан көзү боюнча биринчи топтогу майыптыгы бар Батмакан Апышева үйү өрттөнүп кеткенден бери кайра үй курууга чамасы жок экенин билдирип, менин үнүмдү боорукер адамдарга жеткирип койсоңор деген өтүнүч менен кайрылган эле. Мен Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Үштерек айылынын тургуну Апышева Батмакан. Жашым 70-те. Birinci toplama mayıtmın. 2014-жылы үйüm örttönüp ketти. Aile hükümeti yardım verip, toprağın, sementine yardım verip, istemesin bütü aldı elek. Kirişaların yapkanga dağı dahot gerek eken, kredit alıp, öte kıyın aldık. Men ünümdü kuzu koysaňar kağılayın. Eşikte kaldık. Жақсы сөздү уккум келет. Рахмат астына. Bir ayga чукул убакыт өткөндөн кийин Батма Апышева апанын маселеси кандай чечилип жатканына кызыкканыбызда Үштерек айыл аймагынын башчысы Нурлан Молдомусаев мамлекет башчысынын тапшырмасы менен иш ортолоп калганын билдирип, жеринен видеого тартып жөнөттү. Апышева Батмакан биринчи радиого кайрылып жардам сураган. Ошол идеяны турабыз. Президент Сооронбай Шарипов ошол идеянын кайрылуусу чыгар заман жакында жардам көрсөттү. Жардамдын көлөмү 153 миң сом. Калга терезеси коюлуп калды. Эженин үйүнө кирип, эженин өзү менен айып кечели. Батмакан жакшысызбы? Жакшы. Мен Нурлан Айыл өкмөт. Кабар алып коеюн деп келдим ошол. Анан эже өткөндө биринчи радиого кайрылгансыз. Бир-эки ооз сөз айтып койсоңуз. Birinci radyodan yardım surap kayırıldım ele. Kayırılganımdı hep görüşüp yardım verdi. Prezidentimiz Sooronbay Şaripovich 153 ming so'mduk material alıp jönötkөн eken. Rahmatımda aytam. Büte jastap kaldı. Birinci oktyabrga çeyin girip kalışım da mümkün. Rahmat silerge kağılayın. Токтогул районунун Üçterек айыл аймагынын башчысы Нурлан Молдомусаев Батмакан Апышеванын жашоо шарты тууралуу буларды кошумчалады. Апышева Батмакан жөнүндө айтсам, көп жылдан бери эки көзү азиз үйүндө биринчи группадагы майып. Анан эми биз эми айыл тарабынан баягы колдон келген жардамды көргөзүп келебиз, бирок бул да жетишсиз экен да. Эженин эки баласы бар, бирөөсү иштейт, бирөөсү дагы ошо цирроз печен болуп кыйналып келет көп жылдан бери. Анан турмуш шарты оор. Анан өткөн ошол сиздерге кайрылгандан кийин ошо урматтуу президентибиз ошо көзөмөлгө алган. Бүгүнкү күндө президенттин атынан эженин муктаждыгына өздөрү эсептеп беришкен 153 миң сомдук курулуш материалдары келип түштү. Үйү бүгүнкү күндө бүтө жаздап калды. Жакшы анан учурдан пайдаланып ошол айыл өкмөттүн атынан, Үштерек айыл өкмөттүн элинин атынан эми урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке рахмат айтмакчыбыз. Мына жылда мына үйү бүтүп атат. Биз бул үйдүн курулушун колго алган боорукер адамдарды да сөзгө тарттык. Üçterek айылынын жашоочусу Темир Султаналиев мына ушул үйдүн курулушун колго алган демилгечи жаштардын бири. Мамлекет башчысы жардам берет дегенде керектүү каражатты эсептеп бергиле десе, көрөргө алтын табылса түйөргө түйүнчөк табылбайт болуп, шашкалактап жатып, үйдүн жылуулук системасына кетчү каражатты эске албай калган экен. Эми буга дагы 100 миң сомдун тегерегинде каражат талап кылынат дейт. Биз болсо Батмакан апанын балдарынын классташтары болобуз, ак албай эле жасап жатабыз деди. Бир баласы биз менен классташта, ошо 85-жылкы, ошо 85-тин балдары жардам берип атат. Анан акеси бар 81. Ошонун классташ балдары Алланын ыраазылыгы үчүн эле жардам берип жатабыз. Эшик терезелери коюлду, 6 терезе койдук, 4 эшик койдук. Эшиктин сапаттары жакшы. Жылуулук системасы убактылуу токко сайма печкалар мененчи. Ошо жылуутуучусунда эске алса болмок экен ошо. Ал өзүнчө бир 100 миңдин тегерегинде, аларда азыр андай каражат жок. Мындан 6 жыл мурун өрт кырсыгынан үй жайы жок калган Батмакан Апышева ушул кезде жакында жаңы үйгө кирип калам го деп кубанып турган кез экен. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.